2025 жылдын 25 сентябрында Ош шаардык аянтында 5 октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү белгиленди. Иш-чараны Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев ачып берип, анда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын кызматкерлери, шаардагы жогорку окуу жайлардын студенттери жана окутуучулары, ошондой эле шаар тургундары катышты. Кыргызстанда табигый жана техногендик кырсыктарга көп дуушар болгон мамлекеттердин катарындабыз. Айрыкча өлкөбүздүн түштүк аймагында жер титирөөлөр, жер көчкүлөр, суу ташкындары жана башка өзгөчө кырдаалдар көп катталууда. Географиялык жайгашуубузга байланыштуу 8-9 балга жеткен жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Ош технологиялык университетинин жашоо тиричилик коопсуздугу, геология жана жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук кафедраларынын жамааты жана студенттери да иш-чарага активдүү катышып, өз адистик билимдерин практикада бекемдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Атайын полкунун номер 3 батальонунун Ош шаары боюнча Атайын операциялар отрядынын кызматкерлери автоунаа менен качып бара жаткан куралчан кылмышкерди кармоо боюнча Атайын тактикалык тапшырманы көргөзүүдө. Машыгуу учурунда студенттер куткаруучу инженер кесибинин эң маанилүү талаптарын, ыкчам аракеттенүү, физикалык жана психологиялык туруктуулукка ээ болуу көндүмдөрүн өздөштүрүштү. Иш-чарада куткаруу, өрт өчүрүү, тартипти сактоо, милиция жана тез жардам кызматтары өзгөчө кырдаалдар шартында ыкчам аракеттенүүнүн практикалык үлгүлөрүн көрсөтүштү. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы тарабынан кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча өткөрүлгөн иш-чараларга жигердүү катышып, коюлган тапшырмаларды сапаттуу аткарып, жогорку даярдыгын көрсөткөндүгү үчүн Ош технологиялык университети ардак грамота менен сыйланды.